Расмий маалыматтарга ылайык июнь окуясында 446 адам каза болгон, жаракат алгандар 1000ден ашат. 57 адам дайынсыз жоголсо, алардын 19-у ушул күнгө чейин белгисиз экендиги айтылып келет. Биздин институт омбудсманга деле ошол июнь окуясынан жабыркаган айрым адамдар, жарандар, ар кайсы улуттагы жарандарда кайрылып ошондо сот акыйкатсыз чечкен, тергөө иликтөө иштери туура эмес багытта мыйзамсыз жүргүзүлгөн деген кайрылып атат. Мен ойлойм, ушул документтерди дагы момент менен пайдаланып, мен да ошол топко кайрылып берем. Алар да карап көрсүн, канчалык чындыгы бар. Мындайча айтканда, ким болбосун, улутуна, саясий көз карашына, идеологиялык көз карашына карабай, ушул акыйкаттуу болушун каалайт элем да. Акыйкат болуп, мындан ары кыргыз тарыхында, кыргыз мамлекеттин тарыхында мындай окуяларга жол берилбеш керек. Коогалаң учурунда укук коргоо органдарына жана аскер бөлүктөрүнө тиешелүү ок атуучу куралдар 100 000ден ашуун ок дары жоголгон. Анын алкагында 66 кылмыш иши козголуп, анын 52синин бети ачылган. Башкы прокуратуранын буга чейинки маалыматтарына ылайык 2010 жылкы июнь окуясы боюнча жалпы 5642 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 360 иштин бети ачылган. Мунун 319у сотко жөнөтүлүп, 511 кишиге айып тагылган. 3919 иш убактылуу жана 13 иш бир атоло токтотулган. 1391 иш башка кылмыш иштери менен бир өндүрүшкө бириктирилген. Кандуу окуяны иликтөө үчүн 4 комиссия түзүлгөн. Ошол учурдагы тактап айтканда 5-чакырылыштын депутаттары Абдыганы Эркебаев баштаган улуттук, Токон Мамытов төрагалык кылган депутаттык жана мамлекеттик комиссия. Жеринде болгонбуз. Андан кийин депутаттык комиссия түзүлгөн. Бизге чейин мына азыр Турсумен калкын жүрбөйбү? Убагында акыйкатчы болгон. Ошолор коомдук көз карандысыз комиссия деп аз эле беттен турган бир материал даярдашкан. Анан эл аралык комиссия болгон финляндиялык депутат Евросоюздун Килюнен деген башчы болгон, көрүнүктүү окумуштар кирген. Албетте ар кандай комиссия буга чейин мындан кийин дагы өзүнүн көргөнүн, өзүнүн билгенин өзү туура деп тапканын айтат. Ушул комиссиялардын баары ар кандай жыйынтык чыгарган. Мисалы ошол парламенттик комиссияны алсак, 5 фракциядан 5 киши болуп, 23 киши катышкан. Июнь окуясы боюнча парламенттик комиссиянын 22 мүчөсү кол коюп, 3-өө баш тарткан. Эми ал жерде терс көз караштар көп болгон. Айрым фактыларды бир мүчөлөр колдосо, экинчи мүчөлөр четке каккан. Ушундай болуп туруп, анан консенсус айла жок, консенсуска келгенге аракеттенгенбиз. Албетте көпчүлүк нерселер баягы мындай камтылбаган калган. Ошол жыйынтыкта, комиссиянын жыйынтыгында айрым фактылар ачыкка чыкпай калган. Ошон үчүн албетте келечекте 5 жылданбы, 10 жыл, 20 жылдан кийин ушул июнь окуясын кайра жандандырып, кайра саясий упай топтош үчүн, айрымдары баягы өзүнүн баягы кызыкчылыгына пайдаланбаш үчүн так акыйкаттуу баардык күчкө коомчулук, биринчи иретте коомчулук эл кабыл алгандай азыр жыйынтык чыгарганга мен ойлойм аракеттенүү жүрүп атат. Июнь окуясы кылдат жана терең иликтене турган оор окуя. Бул тууралуу баса белгилеген серепчилер ар бир ишти иликтеп, тактап, адилеттүү чечимдер кабыл алынышы керек деп эсептешет. Анткени аталган коогаланга чейин эле провокация жана башаламандык уюштурулуп жаткандыгы тууралуу маалыматтар бар болчу. Бирок мезгилинде алдын алуу чаралары көрүлбөй калган деген пикирде тарыхчы Кыяс Молдокасымов. Буга чейин кайрылуулар болуп, адилеттүү карап берүүсүн сурангандыктан мамлекет башчы тапшырма берди. Адилеттүүлүк үчүн кайра каралып жатканын эксперттер белгилейт. Бул окуяны сөз түрдө кайрадан караш бул тарых үчүн да керек болчу. Себеби ушул окуяны ошол мезгилде чыгарбай койсо болот болчу. Бул ошол мезгилде мына Бакиевтерге каршы өзбек ошол мезгилдеги экстремисттерди, айрым экстремисттерди ачык пайдаланып, ошол мезгилде керек болсо мына куралыңар барбы силердин? Куралыңар жактан жетиштүүбү деген атайын ошол мезгилде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү өзбек экстремисттерден ошо куралынан бери сураган учур болгон. Ошол мезгилде эле
июнга чейин эле аларды куралсыздандырып койсо болот болчу да. Аларды кайра эркелетти. Дипломатиялык паспорт берди. Референдумда бизди колдойт деди. Анан ошолордун баардыгын биз кийинки шайлоодо пайдаланабыз деди. Саясий чайкоолукка чейин барышкан. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул элдин талабы. Бул Бакиевдердин талабы да эмес. Ошол шайлоо мезгилинде, элди кыдырган мезгилде ушул маселеге акыйкат ушундай бир баа берилеби деп мына шайлоодо азыркы президентке эл талап койду. Суроолорун беришти. Ошол бул мыйзамдуу нерсе. Эч кандай бир саясий нерсеге аралаштырыштын кереги жок. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров УКМКга кайгылуу июнь окуялары боюнча материалдарды изилдөөнү тапшырган. Жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган чечимдер жөнүндө толук маалымат берүү. Ошондой эле мыйзамдуулукту жана объективдүүлүктү сактоо менен тиешелүү чечимдерди кабыл алуу милдеттендирилди. Бактыгүл Султанбек кызы, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.